Кош келиңиз Баткенге, шашылбаңыз кеткен келишет. Урматтуу достор, биз Баткенге келдик. Саламатсыздарбы? Буга чейинки биринчи чыгарылышта эсиңиздерде болсо, кесиптешибиз Улукбай Амирова эжекебиз жеринен жардам берип, аралыктан видео тасмаларды жөнөтүп, Айгүл Төө суу тууралуу маалыматтарды, ошондой эле Баткен эли дегеле карантинде кандай жашоо кечирип жаткандыгы боюнча көмөктөшкөн. Улукбай Амирова эжекебиздин элесине таазим кылабыз, жакындарына көңүл айтабыз. Азыр Баткенде өрүк бышып, өрүксар көркүнө чыккан мезгил. Өрүксар жаратылышы, суулары, көлдөрү Баткенди биз алдыда кенен ачып көрсөтөбүз. Эң арзаны кайсы болуп атат? Жанагы сокко немеге иштетет дейт да? Сизде барбы? Эң жакшысы? Неге бул 200 сомдон эмнеси менен жакшы? Кайсыл түрдөн? Натуралдуу да. Данеги менен да, чоң экен. Өрүктүн кайсыл түрүнөн баягы сорттор болот экен өзүнчө. Абрикос деген, Булар кичирээк окшойт. Кандай өрүктөр, Булар канча сомдон бересиз? Баягы каптап алып кетип атышат го? 100 сом да, 80. Баткенде бейшемби күндөрү дүгүнөн өрүк базар иштейт деп айтышты. Анан келдик, азыр биз кечирээк келгенибизге байланыштуу. Эртең менен саат 5-6-ларда аябай чоң базар болот дейт. Азыр биз кечирээк келдик. Мына көрүп атасыңар, бүт баягы соода саттыктар иштери аяктап, баягы өрүк кактарды чоң унааларга салып алып кетип жатышат. Негизинен алып караганда эмнени байкадык? Баягы башка облус шаарларга дагы Баткендин өрүк кактары, өрүктөрү ушул жерден сатылып, ушул жерден алып кетилет экен. Bir yerden beri şunu beri kursam olur. Ezgi bozar. Bir yarım kilo olur. Razı olayım. Ya ben doğru bir yarım kilo taşır. Yok. Aşırı yapmaz. Gelme. Aşağı indiğin dükkandan gidin. Sırası ne bakıyor? 1 kilodan 2 şaperim. Ben baktım. Sizin su kanımız. Ben şey olsa kalır. Kaça? Baktım. 1 kilo 2 kilo. Baktım ben. Sizin gel su kanımız. Kursam olsa. Hayır. Kaçta satıyorsunuz örüklerden? Cil birinin cil var. Kaçta satıyorsunuz? En жақсы şu var. Ana şuna bir ektadan ağlı. Qanday örük bu? Жақсы Qanday şey. örüktün qağı? Bu abrikos. Abrikosdan. Qancha satıyorsunuz bunu? Siz qancha örük aldınız ava? Yok ben sattım ben. Sattınız. Qanchadan bu örük qaqtar? O yaktı. Yaktı mı? Benimki bana şeyden. Danegi joqtar qimmat bulu, arzan bulu? Benimki de arzan. Arzan bulu. Sortuğa kayıp da. Ben aylanıp gel olam. Ne için arzan bulu? Niye? Ola kesin takmayın orada koyup da. Maylı bu. Кызуу соода жүрүп жаткан базардан өрүкзарга барабыз. Кургатылган өрүктөн даам татып көрдүк, а бирок дарагынан үзүп жегенге эмне жетсин? Өрүктөр, өрүкзар. Баткен негизи билесиздер, жалпыңыздар эле өрүкзары менен, өрүктөрү менен даңкталып, бакталып келет. Азыр бул мен кармап аткан өрүк абрикос деген түрүнөн экен, аябай сонун болуп бышып калыптыр. Өрүкзардагы эми көркүнө чыгыптыр дегендей да. Негизи эмне үчүн Баткенде өрүк эгилет? Себеби Баткендин климаты өрүк эгүүгө, өрүк өстүрүүгө ыңгайлуу дешет. Жергиликтүүлөр айтышат, эмне дегенде себеби азыр көчөдө аябай күн ысык, ал эми өрүкзарга бактардын түбүнө келгенде салкын. Күндүзү өрүк эң сонун болуп бышат экен дагы, кечкисин баягы салкын болгондо эзилип кетпей жакшы бышат деп айтышты. Ошондуктан дагы Баткендин ар бир үйүндө, ар бир куроосунда жогору дегенде 5-6дан түп өрүктөрдү кезиктирдик. Азыр даамын көрөбүз. Кырсылдап жегенде сонун, чын эле баягы күн ысыгына карабай эзилип кеткен жок дегендей. Даамына болсо сөз жок. Өрүктү сөзсүз өзүнүн дарагынан үзүп жеген баары бир башкача болсо керек.
мен Өрүксардан өзүбүздүн группадагы балдарга өрүк терип алдым. Өрүк жейбиз достор. Бул жерди Баткен эли Ачык асман музейи деп атап коюшат. Шаардан түндүктү карай 3 чарчы метр алыстыкта жайгашкан. Кокон хандыгынын тушунда бул аймак өзүнчө облус болуп турганы айтылат. Азыр биз сыяктуу туристтерге тоо борундагы музей катары таанылууда. Бул жердеги баягы тоо бетинде түшүрүлгөн элестер көпчүлүк өчүп кеткен деп айтылат. Анан баягы катуу жамгырдан калгандар, анан таштан кулагандан кийинки сүрөттөр ошондой эле баягы көбүнчө күн тийбеген дагы жерлерде көп көрдүк. Баягы сүрөттөр өчпөй сакталып калган экен да. Мисалы эле бул жерден силерге көрсөтүп берейин. Мына бул кийиктердин түшүрүлгөн элестерин көрсөңөр болот. Мен көрүп атам. Бул жерде мисалы мына адамдарды жакыныраак көрсөтсөк болот. Мен көрүп атам да. Ана адамдардын элестери түшүрүлгөн. Бул жерде мына төөнү башкарып жаткан адамдын элеси. Мынакей. Мынаны көрсөңөр, мына жаныбардын үстүндөгү адам мына бүркүт. Колдундагы бүркүт баягы кыргыздын илгертен келаткан баягы шамдагай канаттуу куштардын бири бүркүттү карап жаткан кишинин элеси көрүнүп турат. Мына жердеги дагы мына жана айткандай эле көпчүлүк өчүп кеткен деп, мына бул жерде дагы айрым баягы сүрөттөр, элестер болуш керек эле. Мына көрүп атасыңар, түшүнүксүз болуп көпчүлүк өчүп кеткен. Сакталып калгандары мына ушул. Мына эки достун элесин берип атат да, мисалы. Бул ошол эле жаныбарлардын сүрөттөрү. Бул оттоп жаткан баягы жылкынын сүрөтүнө окшоштурдум. Бале сиздер кандай окшоштурасыңар билбейм. Мындай жакындан алып караганда бул сакталып калган сүрөт баягы оттоп жаткан жылкынын сүрөтүн дагы элесин берет экен да. Азыр тоодо көпчүлүк жагына чыга алган мүмкүнчүлүгүбүз жок, бирок мүмкүнчүлүгүбүз болбоду. Бирок ошо басымдуу бөлүгүндө мен кийиктердин сүрөттөрүн көп көрдүм да. Анан баягы чийилип көп сүрөттөр, чийилген сүрөттөр дагы өчүп кеткен экен. Азыр мен билгендерим, көргөндөрүм ушулар болду негизинен. Бул жерде болсо жарандар атайын баягы жаныбарларды курмандыкка чалып, мына көрүп атасыңар, атайын бир чукур бар экен. Ушул жерден курмандыкка чалып, анан айрыкча бала болуу ниетиндегилер ушул жерге келип баягы жакшы тилек кылып кетишет экен да. Бул даракка болсо ошол баягы жакшы тилектерин, ниеттерин айтып, көрүп атасыңар, атайын жиптерди илип коюшат экен. Анан бул ушул баягы Ачык асман музейи деп коебуз. Бул жерге байланыштуу дагы бир ишенимдер бар экен. Буга чейин ошол көп жыл мурун атайын жиде дарагы өскөн дейт ушул жерде. Анан ошол бир аял ошол жиде дарагынын бутагынан алып ошол баягы зыян келтирип, мындайча айтканда кыйгандыгы үчүн өзү дагы баягы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген болуп бул өмүрдөн өткөн деген ишенимдер бар. Ошондуктан дагы бул жерде атайын ыйык жай катары сакталып калган болушу дагы мүмкүн. Сүрөттөр анча бийик эмес тоо борлорунда сакталып калган, бирок ошентсе да көрүү үчүн күн салкындап калганда чыкканыңыздар оң. Biz özgöçö salkın жерге келдик. Баткен жергесинде мындай ажайып жер бар деп эч кимиңиздер ойлобой жана элестете албасаңыздар керек. Биз азыр көрсөтөбүз.
Эмне үчүн кызык жер деп ойлоп калдыңыздарбы? Себеби мындай көп көлөмдө булактан чыккан сууну көрүп таңдандым. Айланасы тосмолор менен курчалып, элдери ыйык туткан жерлердин бири экен. Бул жерге келип эс алуучулар жакшылык тилеп, канчалаган адамдын сырын уккан дагы ушул булак. Жанында турган дарак 500 жыл жашагандыгын жергиликтүүлөр айтып жүрүшөт. Булактын суусу менен чоңойгон даракка 3 адамдын дагы кучагы жетпейт. Негизи бири-бири менен бир бүтүнүктө турган булак менен дарак ажайып жайлоо төрүнөн орун алган. Суу башында көпчүлүк тоо борунда мындай сары гүлдөрдү же балким тоодо көбүнесе дарылык чөптөр өсөт, балким дарылык чөптөр болушу мүмкүн. Бул кандай болгон чөп же кандай болгон гүл аталышы тууралуу маалыматын ким биринчилерден болуп туура так жооп берсе, анда бизден сонун өзгөчө белек бар. Көрүп атасыңар, аябай узун экен. Бунусунда мен кичинекей болсом, бунусу менен тең болгон. Узун сары түстөгү бул өсүмдүктөр кандай аталат жана балким дарылык касиети бар, ушулар тууралуу толук маалыматтарды сиздерден күтөбүз. Баткендин тоосунун бир четинен эле көрүп атасыңар, дарактын түбүндө да болгону мына дөңгөлөктөрдөн соң серпинчек кылып көрүп тур. Көпчүлүгү буну айтып өтөйүн, баягы суу башы эс алуу жайынан барып келип атканда көпчүлүгү деле баамдабайт экен. Азыр биздин дагы айдоочу байкебиз байкап калды, атайын ушул жака чыгып, дагы бир Баткендеги өзгөчө сонун нерсе менен сиздерди тааныштырайын деп чечтик. Мен өзүм жакшы кетире албай атам, бирок эс алса болот экен. Жыгылып түшпөйбү? Сонун экен. Прям жерге ыргыйсың. Тоодон жерге карап. Жашыл насмот тосулат экен бизде. Бул жашыл муз булак корго чыгармачыл адамдар үчүн негизделген, кире беришинен эле чыгарма жаратууга эркүү бере турган жай экендиги көрүнүп турат. Себеби коруктун негиздөөчү өзү дагы чыгармачыл адамдардын бири жазуучу Мурзафар Үсен. Негизги бул жердин жасалыш максаты элдер экологияга аяр мамиле кылса деген максатта жасаган. Кыя бербей, адам колунан көп нерсе келет да. Атайын эс алчу столдорду, отургучтарды. Ушул муз булак, ушул булактын атына коюлган. Бул эми кышын жазын токтобойт. Дайыма агып турат. Барып көрсөң болот. Таза. Көрүп атасыңар, муз булактагы өзгөчө бир баягы жаныбарлардын элеси менен, жаныбардын оозундай чыгып аткандай элеси менен атайын жасап коюптур, албетте. Мен сыяктуу эле келгендер дагы сосуз баягы бир дамдап коеюн, бир көрөйүн деген кызыгууну келгендерге жарат. Каныкейдин көз жашы деп могу жерден агып туратчы. Бул тартылган эмес, э? Жок, бул атайын жасалган эмес. Бул өзү ушундай эме тамчылап суу агат да. Чындап эле караганда баягы адамдын көзүн чагылдырып турат экен. Мунун
тамчылап суу чыгат дегенде албетте баягы канике энебиздин манас эпосундагы ошол учур баягы адамдын жашынан көз чыгып турган элестер турат экен. Сонун нерсе мен биринчи жолу көрүшүм негизи мындай табылгаларды. Атай эмне тыйын таштап кетишеби бул жака? Не, адамдар ушундай эме болот экен. Кээ бирлери таштап баягындай ырымданат окшойт да. Негизи биз кыргыздар өзү мусулман дини келгенге чейин баары эле шаманизм менен болуп ушундай жип байлап коймой, ысырыктамай, ушундай тыйын таштамай бүт барды шаманизмден калган. Кирип көрсөм болобу? Кирер. Мынакей достор, мына баатырдын баягы негизи тарыхтан жалпылап айта турган болсок, мына кыргыз элин коргогон баатырдын бул жерде баягы денесин эки желдектери коргоп жатат деген элес. Анан бул жерде ошол кездеги баягы коргонуучу шаймандары менен баягы найза элестери көрсөтүлүп. Мынакей элдер да ушул жерге келип өзүнчө баягы жакшы ниеттерин айтып тыйын таштап кетишет экен. Өзүнчө дуа дагы кылып кетишет окшойт, э? Ооба. Буйруса, эми жакынкы арада келип калсаңар, мына кичинекей ширин балакай сиздерге бул жерден булак суусун чыгарып берет. Азырынча чыга элек. Буйруса силер эс алганы келгенге чейин ширин балакайдын колунан булак суу ичип калат экенсиңер. Баткенден дагы Манас Ордого саякаттап келсеңиздер болот. Кырдаалга байланыштуу ичине кирүүгө азыр мүмкүн эмес экен. Кала ичинде бул сыяктуу Баткен облусуна чыккан инсандардын эстеликтери бар, а бирок жаш балдар ойноочу аттракциондор аз санда. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай шаарды айланып жүрүп, сейил бактарды, жашыл парктарды көбөйтүү зарыл экендигин байкадым. Мынакей достор, Баткендин салкын жери, бак дарактар, суу, сонун эс алган ажайып жерлери бар экен Баткендин. Мындай салкын, шамал жел уруп турган жерде балмуздакты жеген дагы өзүнчө бир керемет. Ушундай ширин шаңдуу нотада мен ушул чыгарылышты жыйынтыктайын, бирок сиздер менен коштошпойм. Менин жеримин дагы бир өзгөчө аймагынан кездешебиз.